Жалпыңыздарга жараткандын ырайымы жана мерими болсун. Назарыңыздарда кайрадан ыйман сабактары теле берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздө китеп окуунун актуалдуулугу тууралуу маек курмакчыбыз. Студиябыздын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына караштуу ыйман диний маданияты өнүктүрүү фондунун түштүк аймагы боюнча координатору Аязбек Атамкулов. Кош келиптирсиз агай биздин студиябызга. Агай, айтып өтсөңүз, китеп окуунун маданияты тууралуу. Эң биринчи жалпы көрөрмандарга жараткан салам болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Биринчи китептин маанилиги тууралуу айткым келип атат. Анткени бир нерсе маанилүү экенин сезбей туруп, аны эч качан биз жасабайбыз, аткарбайбыз. Эгер жараткандын алдында китептен дагы бир жакшыраак башка бир нерсе болгондо, Кур'аны Карим китеп эмес, ошол нерсе болуп түшмөк да. Бул китептин Кудайдын алдындагы маанилүү биринчиден. Эми экинчиден, китеп бул адамзаттын 1000 жылдык тарыхы, адамзаттын тажрыйбасы, билими топтогон чоң казынасы болуп эсептелинет. Китеп бул адамдын жан дүйнөсүн байытып, акыл дүйнөсүн, акыл жүгүртүүсүн өрчүтөт. Мисалы, мен китепти балга салыштырам. Мисалы, бал арысы канчалаган километрлерде учуп барып туруп, таштандыга конбойт да, барып эң сонун гүлдөрдү тандап, ошонун эң сонун нектарын соролуп, анан бал жасайт да. Жазуучу дагы, калемгер дагы, окумуштуу дагы, ким гана китеп жазбасын, китеп жазган киши сөзсүз түрдө ошол китебине жаза турган ойду өзүнүн тажрыйбасынан миңдеген жолу өткөрүп, кыйналып, балким 10 жылдап, балким 20 жылдап, 30 жылдап, балким өмүрүнүн аягына чейин энергиясын, убактысын коротуп, калемге алып, оюна келген сөз менен эмес, эң сонун сөздөр менен элге түшүнүктүү, жеткиликтүү болсун деп көркөмдөп жазат да. Ошондуктан китеп бул канчалаган кыйынчык, түшүктөн келип чыккан бир сонун бир чамчырак, алдыга жол көрсөтө турган нерсе десек болот. Эми китеп окуунун актуалдуулугу. Китептин маанилиги жөнүндө айттык. Биз бүгүнкү күндө окумайынча өсө албайбыз. Анткени маалымат болмоюнча идея пайда болбойт. Ал эми идеялар бул адамдар сөзсүз түрдө өстүрүш керек да. Мисалы ала турган болсок, Нуржит Кадырбековдун Эсине кайткан роза деген китебинде бир сонун идея бар да. Мисалы, сен үчүн iPhone жөн эле бир телефон, баалуу бир буюм болушу мүмкүн, бирок Стив Джобс үчүн бул iPhone идея болчу дейт да. Ал эми ошол эмне биздин оюбузга келген жок деген сурооду берет да. Бул ушул текстти анализдеп кала турган болсок, идея чоң бир байлыкка айланды, ал байлык өлкөнү багып атат да. Ошол сыңарындай китеп окуудан биз идеяларды топтойбуз. Ал эми окубасак, маалымат болбосо, биз идея жарата албайбыз да. Идея бизде пайда болбойт. Эмне үчүн биздин башыбызга келбеди? Анткени бизде маалымат өтө аз. Маалымат дүйнөсү өтө тар. Канчалык көп окусак, ошончолук маалымат көп болот. Маалыматтын негизинде идеяларды жаратсак болот деген ойдомун. Идеяларды китепти окуунун артынан алып атабыз. Мына ушул китепти кантип окуу? Китептин маданияты. Китеп окуу маданияты. Негизи бул кенен тема, китеп окуу маданияты. Биринчиден, ошол элдин китепке болгон мамилеси, китептин жанрын, кайсыл жанрларда окуп атат, кантип окуп атат. Ал эми экинчи жагы, ошол китепти канчалык деңгээлде окуп, анализдей алып атат, түшүнүп алып атат, түшүнүп ой жүгүртүп атат. Бул дагы өзүнчө бир маселе да. Эми Кыргызстанда, Кудайга шүгүр, могу эгемендүүлүк жылдарды алгандан кийин негизи китеп окууга болгон мамиле мындай солгундап калган. Бирок акыркы жылдарда жаштардын, өзгөчө жаштардын арасында китеп окууну мындай популяризация кылуу, же болбосо коомго таанытуу, ошол иштерди жасаган жаштар аракеттер мындай көп болуп атат да. Жетиштүү эмес, бирок Кудайга шүгүр аракеттер болуп атат. Акырындык менен китеп окугандар көбөйөт деген ойдомун. Нуржит Кадырбековдун дагы устатыбыздын сөзүн айта кетейин. Эгер китеп эле окутуп койсок, эле көп маселе чечилмек дейт да. Анткени албетте китеп окуган кезде адам ойлонот да. Ойлонгон адам ойгонот деген сөз бар да. Ойгонсо, Кудай буйрса, сөзсүз түрдө баары жакшы болот. Жаштарга китеп окутууну кызыктыруучу кандай иш-чаралар өтүп жатат? Мына ошолорду белгилеп кете аласызбы? Негизи мен жеке бир инициатива же болбосо бир жеке бир демилге катары ушуну айтып жүрөм. Биз Кыргызстан дүйнө элине тамагыбыз менен эмес, да башкабыз менен эмес, китеп окуу маданиятыбыз менен таанысак экен. Дүйнөгө эң көп китеп окуган эл катары рекорд койсок деген ойдо, идеяда жүрөбүз да. Ошого карата аз болсо дагы бирок кадамдар таштап атабыз. Мисалы, биз ыйман фонду ар ишемби күнү китепке улут деген китеп окуу сааттарын уюштуруп атабыз, акция уюштуруп атабыз.
Биз воскресенье деп десек, жекшемби десек эс алуу күнүн түшүнөбүз да. Кудайым буйрса Кыргызстанда ишемби десе бир китеп окуу күнү түшүнүлүп калса деген ниетибиз бар. И ошого күн сайын аракет жасап атабыз. Ар бир ишембиде шаардык тургундарды, мисалы өзгөчө мен Ош шаарында иштеп атам. Ошол Ош шаарында жаш студенттер, улгайгандар да келип китеп окуп кетишет да. Үйүндө деле жылуу жумшак отуруп окуса болот, бирок биз элге таанытуу, элге ошону маданиятты кандай десем, даңктоо, даңазалоо максатында ошол иштерди кылып атабыз. Андан сырткары бизге окшогон жаштар мисалы приз коюшуп, белектерди, кызыктыруучу белектерди коюп окутушуп атат. Бул деле бир жакшы жашан. Бирок биз элди эч бир белексиз, эч бир белек күтпөстөн, бир кызыкчылык күтпөстөн, мындай өздөрү ошону түшүнүп окуш керек. Аң сезимин ошентип бир ойготуу керек болуп атат да. Ошон үчүн биз дин китепке улут акчабыз эч качан белекке, акчага же болбосо бир нерсеге байланышпайт. Бул ар бир каалоочу же болбосо ар бир шаардык тургун келип ошол жерде китеп окуса болот да. Андан сырткары WhatsApp группаларда, Facebook'та ар кандай китеп конкурстары болуп атат. Кызыктыруучу белектер менен сыяктар. Бул деле бир жакшы аракеттердин бирөөсү десек болот. Сиз жогоруда айткандардын бардыгы булар жаштар арасында жүрүп жаткан иш-чаралар. Ал эми орто муундагы же болбосо улгайган муунда дагы китеп окууга болгон кызыгуулары барбы? Биз орто муундарда да турган болсок, орто муундарды экиге бөлүп карайлы. Орто муундардагы интеллигенция дагы эле китеп окуп атат. Мисалы мугалимдер, медиктер, университетте иштегендер, же болбосо ушул мамлекеттик кызматта иштегендер чындап эми көбү болбосо дагы кайсы бир деңгээлде китеп окугандары бар. Мурдагы СССР учурундагы китеп окуу маданиятын сактап калышкан. Ал эми экинчи бөлүгү бул балким интеллигенциядан алыстап калган күнүмдүк базар экономикасы. Бул ушундай шартты катуу коюп туруп алды да. Как раз Чыңгыз Айтматов Тоолор кулаганда чыгармасында ушу базар экономикасы тууралуу кеңири баяндаптыр. Базар экономикасы мындай элдердин кайсы бир бөлүгүн соруп кетти да. Руханий байлыктан материалдык баалуулуктан материалдык баалуулукка ооп, ошол байлыкты көздөгөн бир топ жарандарыбыз бар. Аларга мисалы чындап китеп окутуш кыйын. Алар бир гана жашоону ушул акча менен гана түшүнүп калган жарандарыбыз бар да. Бирок тилекке каршы, Кудайым буйрса, келечекте ал муунду дагы балким убактысы келгенде китеп окуп баштайт деген ойдомун. Мисалы ошол эле макул содагер соодасын жакшы сатыш үчүн китеп окуш керек да. То есть жакшы соода кылганды үйрөнүш керек, анын үчүн дагы эле китеп окуш керек. Биз ошону түшүндүрө алсак, анда аларга дагы китеп окутсак болот. Мен жалпылап айттым негизи үстүртөн. Рахмат чоң. Бүгүнкү күндө технологиянын заманы болуп турат. Мурдакы китептердин бардык бүт эле түрү, электрондук түрү бар. Айтсаңыз, ошол электрондук версиясын окугандабы же кадимки китепти ачып окуганда дагы да эффективдүүсү кайсынысы болот? Негизи адамдын жүзү жылуу деп коет го. Мисалы аркасынан бир сөз айтасың, бирок бетине келгенде айта албай каласың да, мисалы. Ошон үчүн коркпой, элдин баары ушак сүйлөп атпайбы. Анан китеп деле ушундай да. Адам сыяктуу, анын руху бар, анын айта турган сөз ою бар да. Өзү болбосо мында реалдуу колуңа кармап алсаң, аны сезбейсиң да, сезиш кыйын. Бирок бул көрүнүш мындай бүгүнкү күндө мындай суроо талаш тартыш жаратып аткан учурда такыр эле бул китепте мисалы дарактар кыйылып атат, экологияга зыян келип атат, экология ошондуктан буну такыр эле тыюу салып, биз жалаң электрондук тармакка өтсөк деген дагы идеялар бар. Мен толук кошулбайм, анткени албетте электрондук дүйнөгө оодук. 21-чи кылым бул техника, интернеттин заманы. Албетте колубузда дагы электрондук дагы варианты болуш керек. Бирок ошол эле китептеги маалыматты колубузга кармап окуганда дагы таасирдүүлөөк, дагы түшүнүктүүрөөк, дагы мындай жандуураак болот да. Ал эми убагы келгенде балким бул адамзат толугу менен ошол электрондук дүйнөгө толугу менен адаптация болгондо, көнүшкөндө балким бул китептерден баш тартыш мүмкүн. Бирок азырынча бул актуалдуу жана керек. Кадимкидей колубузда кармап, кагаз менен окуган китептер. Бүгүнкү күндө жаштар айтып калышат да, китепти алып жакшы эле ниетте окуп баштайм дейт, бирок 20 бет окугандан кийин эле болду, кызыгуу кетип, ушундай бир башка нерсеге алагда болуп калат дейт да. Ушундай бир дагы аягына чейин окуп чыгуу үчүн сиз кандай кеп кеңештерди айтат элеңиз?
тез убакытта түшүнүктүү, ой жүгүртүп талдап окуп чыгыш үчүн? Негизи китептер бир ойду айтыш үчүн эле жазылат да. Анан аягына чейин окуп чыкмайынча биз ал ойду түшүнө албайбыз. Ошол эгер 20 бетке чейин окуп, бирок аягына чейин окубай таштап койсок, анда ошол 20 бетке кеткен убактыбызды актабаган болуп калабыз да. Ошону жөн эле короткон болуп калабыз. Анткени китептер ар дайым бир ойду айтыш үчүн жазылат. Ал эми аягына чыкмайынча ошол ойду биз түшүнө албайбыз да, балким туура эмес түшүнө алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө аягына чейин окуш керек, анан кантип ошонун аягына чыгарыш керек. Бул албетте биринчиден адам китеп окууга өзүн мажбурлаш керек. Мисалы мен өзүм башыман өткөн окуям айтып берейин. Негизи китепти өтө эле көп китеп окуган деле киши эмесмин. Мурда деле ошондой эле болчумун да. Азыр аракет кылып атам колдон келишинче болгон. Ийгиликтүү адамдардын баарысын карап көрсөм китеп окушат экен да. Мен болгону ошолордой болгум келди да. Өзүмө мажбурлаган учурларым болду. Отуруп алып уйкум келет, бетимди жууп келип алып отурам. Ошентип алып китепке мындай өзүмдү көндүрдүм десем болот. Ушул жолун сунуштайм. Ал эми бүгүнкү күндө мындай тез убакыттын ичинде окуп чыгайын десеңиз, анда сөзсүз түрдө тез окуу, скорочтение деп орусча жүрөт, мисалы кыргыз тилинде азырынча жок. Фоточтение деп экинчи түрү бар. Бул мээ менен байланыштуу. Ушул техникаларды өздөштүрүш керек сөзсүз түрдө. Мисалы бир китепти буга чейин бир жумада окусаңыз, эгер бат окуу техникаларын өздөштүрсөңүз, анда 3 күндө, 2 күндө окуп калган ошондой деңгээлге жетесиз да, окуу мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми китепти дагы аягына чыгаруунун дагы бир себеби бул ошол китепти жазган кишиге болгон сый дагы болуш керек да. Анткени канчалык түйшүк, кыйынчылык менен китеп жазылат. Эмне үчүн сыйлап, эмне үчүн урматташ керек китеп жазган кишини, же болбосо китепти? Анткени илим жуксун десе, анда сөзсүз түрдө урматташ керек да. Эгер устатты сыйлабасаң, илим эч качан жукпайт. Ал китептер ким? Китептер дагы устат да. Китептерди сыйламайынча, китептерди урматтамайынча эч качан бизге ошол ичиндеги маалымат жукпайт. Маалымат катары мээбизде калышы мүмкүн, бирок жашообузга, көкүрөгүбүзгө сиңбейт эч качан. Ошондуктан китепке болгон урмат, мамиле болуш керек сөзсүз түрдө. Рахмат агай жооңузга. Анда эмесе теолог катары айтсаңыз, динде китептин орду кандай белгиленет? Башында айттым, эгер Кудай Тааланын алдында китептен да жакшыраак бир нерсе болгондо Куран Керим китеп эмес, ошол нерсе болуп түшмөк да. Демек, китептин орду мусулмандардын эле эмес, пайгамбардын алдында эмес, Кудай Тааланын алдындагы деңгээлин белгилеп турат. Китептин өзүнүн, Курандын китеби алдында түшкөнү. Экинчи нерсе, эң биринчи жер бетине түшкөн, адамзатка түшүрүлгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу адамзатка жиберилген ислам дининин түркүгө болгон Куран Керимдин эң биринчи аяты бул оку деген буйрук. Ал кезде эмнени окуйт? Пайгамбарыбыздын колунда китеп жок. Куран жок, али толук түшкөн эмес. Оку деген эки жолу, 3 жолу кайра буйрук келет да. Пайгамбарыбыз эмнени окуйт? Оку. Табиатты окуйсуң. Мисалы, илимди экиге бөлүп атпайсызбы? Диний анан светтик. Негизи бул илимди бөлүү бул туура эмес да. Эмне үчүн? Ошол биз окуп аткан физикада, химия, математика Кудай Тааланын жараткан аяттары. Эгер Куран Керим бул жазылуу аят болсо, табиат, жаратылыш бул жазылбаган тирүү аяттар. Аят деген эмне? Белги деген маани. Кудай Тааланын белгиси. Мисалы, ошол эле Дарвинди атеист катары билебиз да, бирок Дарвин табиатты Кудай Тааланын мыйзамдарын окуду да, мисалы. Ошол суудан жарат, мисалы, Кудай Таала жандуу организмдердин баарын суудан жараткан, суудан башталгандыгын айтат да, мисалы, Куранда. Дарвин ошону айткан, мисалы. Бардык жандуулар суудан чыгып келди депчи. Эми башкача айткан, бирок окуп ошону оюн тереңдетип, баягы ой жүгүртүп, баам салып атып, ошону таап чыкты да. Ошол сыяктуу мисалдар көп да. Табиатты окуу, адамдарды окуу, мисалы, адамдар менен мамиле куруу, адамдардын оюн түшүнүү, психология илими бар, мисалы. Кийин илим болуп, тармак болуп бөлүп атат, бирок мунун баарысы бир бүтүн Кудай Тааланын илими, Кудай Тааланын жер бетиндеги аяттары, белгилери да. Мунун баарысын окуу бул илим болуп эсептелинет. Демек, Кудай Тааланын буйругу бардык өзү жазылуу жиберген Куран Керимди, же болбосо жазылбай жазылган эмес, жандуу кылып бизге белек кылган, тартуулаган табиаттар. Табиат эми илим деп ала турган болсок, физика, химия, математика, география, мунун баарысы Кудай Тааланын илими болуп эсептелинет да. Эми ушул эле
маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистериндеги орду кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин" дейт. Илим алуу ар бир мусулман эркекке жана аялга парз дейт да. Парз деп атат да. Мындай окуп койсоңор болот дагы деген жок. Демек, маалымат алуу, маалыматка бай болуу, илим алуу ар бир мусулман баласынын бул чоң милдети болуп эсептелинет да. Эки эле нерсени, үч эле нерсени билип алып, ошол гана туура деген ой менен фанаттык түрдө оюн таңуулаган бул түркөйлүк болуп эсептелинет. Эч качан биз тапкан чындыктар толук чындык болуп эсептелинбейт. Биз ошону дайыма салыштыруу менен гана берип, ушундай болушу мүмкүн деген гана тыянак берип, аны кийин балким толукталышына жол калтырышыбыз керек. Бир гана нерсе өзгөрбөйт, бул Кур'ан Карим өзгөрбөйт, пайгамбарыбыздын хадистери өзгөрбөйт. Аны түшүнүү өзгөрөт. Аны качан түшүнөбүз? Окуганда түшүнөбүз. Аны качан түшүнөбүз? Ой жүгүрткөндө түшүнөбүз. Ошол эле физика илими, математика илими, география, химия, мунун баарысы гипотеза деп айтылат. Илим деген эмне, гипотеза деген эмне? Бул дайыма жаңыланып, толукталып турган нерсе да. Буну окумайынча, маалымат топтомоюнча аны биз толуктай албайбыз дагы, жаңылай албайбыз дагы. Ал эмне менен жаңылайбыз? Бул араб тилинде кашф деп айтылат, же болбосо мындай ойлоп табуу деген нерсе. Биз жок нерсени ойлоп таппайбыз. Болгону Кудай Таала жаратып койгон нерселерди биз мынтип кашф деп айтып атпайбызбы? Ачылыш жөн эле, ачылыш булардын баарысычы. Биз жасап койгон нерселер эмес да. Ошол мыйзамдардын негизинде, Кудай Тааланын мыйзамдарынын негизинде ачылыштарды гана жасайбыз. Эгер биз окубасак кантип ачылыш жасайбыз? Эгер биз маалыматыбыз болбосо кантип бир нерсе жасайбыз да. Ошондуктан адам материалдык дүйнөдө дагы, руханий дүйнөдө өсүш үчүн сөзсүз түрдө окуш керек болот да. Буну Кудай Таала өзү, Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү буйруп атат. Экөөсү тең парз кылып атат да. Демек, илимсиз эч качан биз алдыга жылабайбыз. Же болбосо Кур'ан Каримдеги Зумар сүрөсүнүн 9-аятында Аллах Таала айтат: "Билгендер менен билбегендер тең боло алабы" дейт да. Демек, билгендерди билбегендерден өйдөрөөк даражага, өйдөрөөк деңгээлге коюп атат. Демек, билүү деген эмне? Ким билет? Окуган адам билет. Окуган адам кайдан билсин? Көргөн адам билет. Көрбөгөн адам кайдан билсин? Ошондуктан сөзсүз түрдө издеш керек, издениш керек. Анан ошол нерсенин негизинде ой жүгүртүп, ошол тапкан илимин элге сунушташ керек да. Диндеги орду негизи кыскача ушундай, бирок бул боюнча өтө мындай кенен сүйлөшсө болот. Исламдагы басылган китеп, эң алгач ушу китептер негизи ислам алымдар тарабынан басылып чыккан китептер болгон. Мисалы, эң биринчи китепти мисалы орто кылымдарга таандык деп мындай станоктон басылып чыккан китеп орто кылымдарга таандык, ал эми кол менен басылып чыккан китептер бул эң биринчи ислам маданиятына таандык. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки сахабалар, халифтар териге жазып туруп, Куранды китеп кылып, ошо эки капкактын ортосуна салып, кадимкидей окула турган китеп кылып чыгарышкан да, басып чыгарышкан. Китеп маданияты дагы исламда өтө мындай башталгыч китеп абалындагы маалыматты китеп абалына салууда ислам маданиятына таандык десек болот. Рахмат чоң. Бүгүнкү күндө жаш окурмандар ичинде кайсы жанрдагы китептерге басым жасалууда? Бүгүнкү күндө биз айтып атпайбыз, базар экономикасы болгондуктан ушу экономикалык китептерди, мотивациялык, мисалы тайм менеджментке окшогон, же болбосо финансовый менеджмент, акчаны башкаруу, убакытты туура бөлүштүрүү, максат психологиялык китептер көп окулуп атат жаштардын арасында. Андан сырткары, мына Кудайга шүгүр, кыргыз адабиятындагы классикалык чыгармаларды, же болбосо бүгүнкү күндө жаңы эле басылып жаткан кыргыз тилиндеги романдар окулуп атат. Ошого улай ар бир кыргыз ыржандуу болот, негизи ыр жыйнактар улам эле чыгып атат. Анан Кудайга шүгүр, демек сатылып атат окшойт, элдер окуп атат окшойт чыгып атканына караганда. Ага улай бүгүнкү күндө диний китептер дагы, диний жанрдагы китептер көп окулуп атат. Анткени элдер ушу өздөрүнүн динин түшүнгүсү, билгиси келип аткандыгы байкалып, ошого болгон талап бар. Демек, бул багыттагы дүкөндөрдүн да көбөйүүсү, басмалардын да көбөйүүсү бул кубандырарлык деп айтсак болот. Дагы бир маалымат катары, жаңылык катары айталы, бул Кытай тилин үйрөнгөн жаштарды көп атат. Кытай тилиндеги адабияттарды, же болбосо Кытай тилинен кыргыз тилине которулган адабияттарды саткан бүгүнкү күндө дагы бир китеп дүкөнү ачылды. Биздин бир досторубуз, тааныштарыбыз ачты. Ал жерде дагы Кытай тилинде китептер келип атат, мындай Кытай маданиятын тааный баштадык. Ошол учурда түрк тилинде окуган жаштарыбыз түрк тилиндеги
диний маалыматтарды, ошол учурда илимий популярдуу же болбосо мотивациялык же болбосо романдарды окуган жаштарды көп кездештирип атам. Ал эми орус тилиндеги классикалык чыгармалар же болбосо англис тилинен орус тилине которулган ошол мотивациялык китептер бүгүнкү күндө эң актуалдуу китептердин катарын толуктап атат. Рахмат. Бүгүнкү күндө ата энелер көйгөй катары айтып келишет. Балам окууга кызыкпай атат, балам китепти аз окуйт же окубайт деп. Мына ошолорго кандай сунуш пикирлерди айтат экенсиз? Эң негизгиси баягы балам эмне үчүн китеп окубай жатат деп суроо узаткандын ордуна мен балама кантип китеп окутсам болот деген суроону берсек дагы туурураак болот. Анткени бала бул губка сыяктуу же болбосо бала бул пластилин сыяктуу, кандай формага салсак салынат да. Болгону ошол баланын тилин таба билсек. Бүгүнкү күндө мисалы бир канча психологиялык сунуштар бар. Психологдордун. Мисалы бала менен баягы тең мамиледе чоң киши менен сүйлөшүп аткандай сүйлөшүш керек экен да. Мисалы китепти алып, бул китеп эмне деп өзүнөн сурап көрүш керек экен да. Ичинде мындай маалыматтар бар турбайбы? Кошулуп алып келиң чогуу окуп көрөлүчү эмне бар экен. Же болбосо ичин ачып чогуу окуп атып иши чыккан адам болуп кетип калып, андан кийин бир канча убакыттан келип алып кайра сурап берсең, бала берилип алып айтып берет экен да. Мен өзүм практикаман айтып атам. Мисалы айылда мен айылга мындай өтө деле бат-бат барбайм, бирок барган жерде агамдын, эжемдин балдарын, кыздарын байкайм да. Көп китеп окушпайт, анткени окуткан киши жок. Анан мен отуруп алып бир күн китеп алып барып бердим. Отуруп алып чогуу окудум, анан сурадым, билбеген адам болупчу. Жаттаган нерселериң бар турбайбы? Сен жаттагандарын сүйүнүп, кубанып айтып берип атпайбы? Демек, адамга көңүл буруу маанилүү да. Адам кичинекей болсун, чоң болсун айырмасы жок. Мисалы, абышкаларды, улгайган кишилерди деле байкасаңыз, барган кезде баягы сүйлөгүсү келет, ошол мамиле күтөт да, мисалы. Жаш бала сыяктуу болуп калат. Чоң кишинин айырмасы жок, мындай көңүл буруш керек да. Кичинекей балага дагы көңүл буруп, ошол менен тең ата мамиле жасап, чоң кишидей сүйлөшүп, ошол орток теманы табып алып туруп талкууласа, бала өзү ачылат да, бала өзү кирет. Азыр мисалы мурда менин иним бар эле, ушундай бир диалогдор болду, китептер жөнүндө сүйлөштүк, ачып алып кызыктуу бир китепти окуп бердим, анан кийин өзү окуду, улантты, анан мага айтып берди, ушундай кызыктуу нерсе болду. И бир 3-4 күн ичинде окуп бүтүрүп салды. Кичинекей эле 6-чы класстын окуучусу. Анан мурда мисалы мен шаардан баратканда эмне алып барайын деп сурасам, оюнчук дагы бир нерселерди айтса, азыр китеп алып кел деп ушундай өзгөрүү бар да. И мен ушул нерсени сунуштайт элем. Сүйлөш керек да, мындай бир күндө китеп чоңдор окубаса кантип кичинекейлер окусун, бала көргөнүн кылат, укканын эмес. Канча жолу китеп оку деп бирок өзүң окубасаң, эч качан китеп окута албайбыз да. Ошого байланыштуу биринчи өзүбүз өрнөк болсок, китеп жөнүндө бир маалыматыбыз болсо, окуган нерсесин сенден сураса сен билбей турсаң, анда өзү деле окубайт турбайбы дейт да. Ошондуктан биринчиден өзүбүз амал кылалы, анан балдарыбыз өздөрү эле окуп кетет да. Анан дагы бир нерсе, бул адамдын көзү же болбосо жүзү жылуу деп атпадыкпы? Визуалдык деген нерсе да. Демек, адам эмнени көрсө, эмненин алдында турса, ошол адамдан же болбосо ошол нерседен таасирленет. Кайсыл чөйрөдө жүрсө, ошол чөйрөдөн таасирленет. Сөзсүз түрдө бир үйдө бир китеп болуш керек да. Китеп болмоюнча бала китепке кызыкпайт. Мисалы, күндө келет, телевизордон башка эч нерсени көрбөс, анда телевизорду көрөт да. Үйүнө келет, атасы да телевизор көрөт, апасы да телевизор көрөт, чоң атасы да чоң энеси да. Анда демек телевизорго кошулуп алып. Ал эми китептекчилер тизилип турса үйдө, барып туруп көзүңдү кызартып китептен сүрөттөрү же болбосо аталыштары ушинтип кызыл-тазыл болуп китеп шкафтары турса, анда сөзсүз түрдө бала жок дегенде өмүрүндө бир жолу алып ошону кармап көрөт да. И кармап көргөн бала сөзсүз түрдө барагын ачат, барагын ачкан бала окуйт, окуган бала сөзсүз түрдө андан ары кызыгып улантып кетет да. Китеп көп алышыбыз керек. Мисалы, мен Кусайн Карасаевдин мисалын айтып берейин. Ата менен эне баланын өсүүсүндө өтө чоң ролду ойнойт да. Кусайн Карасаев өзү түптө жашайт, Караколдо, ал жерде Каракол Маданий борбор болгон эми 1 кылым мурун, 1,5 кылым мурун. Бир китеп чыкты десе, ошону угуп, ат менен бир койду атка өңгөрүп алып барып, китепти ошол койго алмаштырып, баласына жалгыз китепти алып келип берген учурларды өзү Кусайннама деген Кусайн Карасаевдин автобиографиялык чыгармасынан окусак болот да. Ушул сыяктуу ата эне канчалык баласы үчүн китеп, билим үчүн курманчылык жасаса, ошончолук акыбетин, ошончолук жыйынтыгын көрө алат да. Ал эми жөн эле китеп оку десек, бул кур сөз. Кур сөз эч качан таасирлүү болбойт, сиңбейт да. Ошондуктан эң биринчи өзүбүз үлгү болушубуз керек, өзүбүз курмандык кылып баштап беришибиз керек баарысын.
Рахмат агай, бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге Аллах таалам ыраазы болсун. Амин, рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз жогоруда айтылган пайдалуу маалыматтарга дагы кошумча кылып айта кетсем, китеп окуунун медициналык тараптан пайдалуу жактары. Китеп окуу бул көңүлдүн түшүшү, башкача айтканда стресстин алдын алат. Китепти көп окуган адам дайыма көңүлү көтөрүңкү жана өзүнө ишеними жогорулайт. Китеп окуган адамдын эс тутуму да жакшырат. Альцгеймер ооруларынын алдын алат. Мына ушундай пайдалуу маалыматтардан кийин биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин аман туруңуздар.